Ден соолугунун жеке майыптуулугунун абалы боюнча шайлоо участогуна келе албагандар, добуш берүү күнү ооруканаларда, шектүүлөрдү жана айыпталуучуларды кармаган жайларда болгон шайлоочулар, алыскы жана барууга кыйын болгон райондордо, мал жайган участоктарда убактылуу жашап турган шайлоочулар. Булардын бардыгы келген жеринде добуш бергенге укуктуу. Ошондой эле тиешелүү шайлоо комиссиясынын чечими боюнча добуш берүү күнү калк жашаган аймактардан обочолонгон, алыс жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызматын өтөп жаткан аскер кызматкерлери, ички иштер органдарынын добуш берүү күнү кызматын өтөп жүргөн кызматкерлери, иш циклы үзгүлтүксүз болгон ишканаларда иштеген шайлоочулар, вахта ыкмасы менен иштеген жана үй камагында болгон шайлоочулар. Келген жери боюнча добуш берүү үчүн шайлоочу участкалык шайлоо комиссиясына арыз бериши керек. Анда добуш берүү күнүнө чейинки 3 күндөн кечиктирилбестен добуш берүү үчүн имаратка келе албаган себеби көрсөтүлөт. Бардык арыздарды участкалык шайлоо комиссиясы атайын реестрге каттайт. Участкалык шайлоо комиссиясы добуш бергенге чейинки 2 күн мурун өз отурумунда участкалык шайлоо комиссиясынын 2ден кем эмес мүчөсүн чучугулак менен аныктайт. Алар биометрикалык далдалдаштыруунун оператору менен биргеликте имараттан тышкары жерде добуш берүү үчүн добуш берүүнү уюштурат. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы чучугулакка катышпайт. Добуш берүүгө 2 күн калганда участкалык шайлоо комиссиясы өзүнүн участогунда аларга добуш берүү үчүн имараттан тышкары жайда добуш берүү мүмкүндүгүн берүү жөнүндөгү жазуу түрүндөгү арызды берген шайлоочулардын реестрин илип койгонго милдеттүү. Добуш берүү үчүн имараттан тышкары добуш берүү күнүнө чейин 1 күндүн ичинде саат 8:00дөн 20:00га чейин жүргүзүлөт. Катышып отургандардын бардыгы көрүш үчүн төрага добуш берүүнүн бош ящигин көрсөтөт. Добуш берүү башталардын алдында дал ушул ящик каралып, карап жаткан учурда бош болгондугун тастыктоочу контролдук барак ящикке салынышы керек. Добуш берүү үчүн имараттан тышкары добуш берүү саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлөт. Шайлоочуга келгенде участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү оператор менен биргеликте шайлоочуну, анын биометрикалык жана жеке маалыматтары менен далдалдаштырууну жүргүзөт. Мында бардык санитардык эпидемиологиялык ченемдер сакталат. Андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоочунун чегин алып, анын ордуна шайлоо бюллетенин берет. Шайлоо бюллетенин бергенде комиссия мүчөсү шайлоочуну шайлоочулардын кагаз түрүндөгү тизмесинде каттайт. Шайлоочунун жекелигин күбөлөндүргөн документинин сериясын жана номерин коет жана шайлоо бюллетенин алгандыгы жөнүндө кол коет. Шайлоочу жүргүзүлгөн жазуулардын тууралыгын текшерет жана шайлоочулардын кагаз түрүндөгү тизмесине кол коет. Бюллетень башка адамдардын катышуусуна жол берилбеген, бирок комиссия мүчөлөрү жана добуш берүүчүнүн аракеттерин байкоочулар контроль жүргүзө алган мүмкүнчүлүктөрү менен атайын жерде шайлоочу тарабынан толтурулат. Эгер шайлоочу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенинен улам же ден соолугуна жараша шайлоо бюллетенин алгандыгына өз алдынча кол кое албаса, же шайлоо бюллетендерин толтура албаса, ал башка шайлоочунун жардамын колдонууга укуктуу. Шайлоо участогуна кайтып келгенден кийин добуш берүү үчүн имараттан тышкары жерде добуш берген шайлоочунун өздүгүн тастыктаган паспорттун же документтин сериясы жана номери шайлоочулардын тизмесине киргизилет жана ошол эле маалда шайлоочулардын тизмесинин тиешелүү графасында добуш берүү үчүн имараттан тышкары добуш берди деген белги коюлат. Имараттан тышкары добуш берүү аяктаганда ташып жүрүүчү ящиктин тешиги А4 форматындагы кагаздын барагы менен бекитилет. Ага участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы жана башка мүчөлөрү, байкоочулар кол коет жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Ташып жүрүүчү ящик кошумча бекитилген сейфте сакталат. Добуш берүү үчүн имараттан тышкары добуш берүүнүн аяктагандыгы жөнүндө акт түзүлөт. Анын көчүрмөсү аны түзүүгө катышкан ар бир адамга бирден берилет.